өз көзүбүз менен баягы элге калп болбосун деп өз көзүбүз менен барып көрүп келдик. Жанагы Бекмолда айыл өкмөтүнүн Карой деген айылынан санаганда 4 километр жерде хвостохранилище болот экен. Биз эсептедик атайы. Кулун Эмбес деген жер бар ошол жерде. Кулун Эмбес деп коет да. Кулун Эмбес деген жерде ошол жерде хвостохранилище болот экен. Элестетип эле 4 километр жерде. Андан нары барганда 20 километр жерде жанагы Алытөр деген тоо турат. Ошол жерден 20 километр жерден казат да. Ошо Алытөр деген тоодон 3 жака чоң-чоң суу агып чыгат. Биринчиси чоң чычканга, экинчиси бала чычканга, үчүнчүсү Кашка суу деген суулар агып чыгат. Андан тышкары башка тоолордогу сууларды эсептебеген да, ушул жалаң кен чыккан жердеги. Анан ушул биз барган жерде, биз барган мына биз массалык маалымат каражаттарына, Facebooktарга койдук. Мөңгүнүн туруп акканы, мөңгүнүн азыркы күндө бар экенин койдук да. Биздин эң эле кейигенибиз мына азыр Кумтөрдөгүнү билип атасыңар. Кумтөрдө 20 жылдан бери мөңгүнү жоготуп, талкалап, бизге айтпай, коомчулук билбей, мына азыр эми коомчулукка билинип атат. Биз ошонун алдын алып коелу деп атабыз. Анан экинчи мынакей бажа тиги бабанов айтып атпайбы, мен алып келген бул компания дейт, аябагандай чын-чыл, аябагандай иштетип жүргөн Россияда кен иштеткен компания деп айтып атпайбы, Восток геодобычаны. Мына массалык маалымат каражаттарына маалымат жүрөт. Жанагы Бажанов эч убакта кенди иштетпептир. Россияда да иштетпептир. Ал только гана изилдейт экен. Өкүнүчтүү болуп чыгып атат. Кудай сактасын, эгерде бул ачабыз деп жана компания келип калса, ошол жерде эл менен компаниянын ортосунда чатак чыгат. Анткени буга чейин болгон. Элдер ат менен барып туруп компанияны бардык кууп жиберген убактар, жана техникасын алып кеткен болгон ушундай. Бул Талас районунда 10 айыл өкмөтү бар. Ошонун 12синен каршы бүгүнкү күндө. 143 депутат, 120 депутатта каршы. Кайрылуу жастык, президент бүт деген атат. Бирок бүгүнкү күндө бирөө дагы реакция кылган жок. Баягы өстөрүн зылып атат. Мына уже 3-4 жолу митинг болду. Биздин активисттер балдарды даже үйүнөн эмгидиксип атат. Скрытый номер менен. Как Бакиевдин заманында келди да. 2002 жылы биз Ташбаран калганбыз. Атамбаевди. Көпүрө болгон кезде. Биз Кугунтта жүргөнбүз. Аста Америкада качып жүрдү. До сих пор ушу Америкада жүрөт азыр. Просто бул эгерде элдин үнүн укпаса, эл эмне кылат? Биз эл баягы эмес көчөгө чыккан жокпуз, көчөнү тоскон жокпуз. Аркасынан эл ошондой ар кандай кадамга барат. Башка айла жок бу жердечи. Журналисттер силердин эмеңерден пайдам кетели, силер деле мекенчил патриотсуңар. Силер барып эле Талас районуна түшүп эле айылдарда кыдыргылачы. Мына өкмөт жана КТР деген бул коомдук телеканал болбой эле өкмөттүк телеканал болуп калды. Бүт бир жактуу, жалаң эле 90% эл каршы деп макулдап атат. Эми силер өзүңөр эле журналисттик полномочияңар бар. Кыдырып Талас районуна кыдырып көргүлө. Айылдарга кирип эле. Макул бекен. Муну өкмөт уккусу келген жок. Башка эл эмне кылат аны? Ар кандай акция башталат. Ачкачылык эмне кылып колунан келишинче. Бул Касып акем айткандай, бул компания келгенде дагы иштетпейт да булчу.